Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Саламатсыздарбы барыңарға? Бүгін мен силерге өзімдің окуянды айтып берем. Өмірдің аяғы емес, башталшы. Адамдар 87 жашты өмірдің көгімі, жашуының соң, унчукпай өлімді күту турган мезгил деп ойлашот. Бұл жашқа келгенде адамдың кыялдары да, үміттері да соғылып, өткөн чак менен гана жашап калат дешет. Мен да ушул күнгө чейин дал ушундай ойлоп келгем. Анткени мен 87 жылдык өмүрүмдүн 65 жылын бир адамдын, күйөөм кадрдын көлүгөсү болуп, анын каалоолорун аткаруушу үнсүз кызматчысы катары өткөрдүм. Бирок баары бир күндө тагыраагы ушул күз айынын салкын таңында өзгөрдү. Менин 89 жаштагы күйөөм 25 жаштагы кызга кетип калды. Ооба, туура уктуңуз. Бул сөз сырттан уккан адамга трагедия, шылдың же акылга сыйбас жомоктой угулушу мүмкүн. Менин балдарым, неберелерим муну укканда шок болуп, ыйлап кадрда каргап шилешти. Ал эми менчи. Мен кадр мени таштап кеткен күнү өмүрүмдө биринчи жолу чыныгы эркиндиктин, бакыттын даамын таттым. Бул анын мага жасаган эң чоң, эң улуу жакшылыгы болду. Бирок мунун бардыгын түшүнүү үчүн мен сизге ошол таңдын кантип башталганын айтып беришим керек. Суук чечим жана кадрдын акыркы сөзү. Бишкектин чок ортосундагы 3 кабаттуу, ичи кымбат баалуу эмеректерге толгон заңгыраган үйүбүз ар дайым мага муздак көрүнчү. Бул үй кадрдын байлыгынын, бийлигинин символу эле. Ал өмүр бою чоң кызматтарда иштеп атаал, өзүмчүл, башкаларды басынтканды жакшы көргөн адам болду. Үйдөгү ар бир буюм, ар бир эреже анын көңүлүнө жаккандай гана болуусу шарт эле. Мен эртең менен саат 5-те туруп, анын чайын демдеп, көйнөктөрүн кынтыксыз үтүктөп, ал жөтөлүп койсо дарсын даярдап турчумун. 65 жыл. 65 жыл бою мен өзүмдүн эмниникаларымда кайсы тамакты жакшы көрүүрүмдү, ал тургай кайсы түстөгү көйнөк кийгим келерин унутуп калгам. Ошол күнү эртең менен кадр ашканага мурдагыдай халатчана эмес, костюм шым кийип, галстугун тагынып, эң кымбат атырын себинип кирип келди. Анын жүзүндө бир кызыктай, мага буга чейин тааныш эмес толкундануу бар эле. Анын артында шопуру 2 чоң чемоданды көтөрүп турганын көрдүм. Мен колумдагы чайникти кармаган бойдон катып калдым. Кадр, сен бир жакка сапарга жөнөдүңбү? Мага эч нерсе деген эмессиң го. Дидим үнүмдү акырын чыгарып, анткени ал катуу сүйлөгөндү жаман көрчү. Кадр мага тике карат. Анын көздөрүндө мага деген эч кандай жылуулук, ал тургай ушунча жыл чогуу жашаган адамга болгон кичинекей да аяныч сезими жок эле. Салима, отур, деди ал буйрук берген тон менен. Мен кетип жатам. Сапарга эмес, биротоло кетип жатам. Мен оор отургучка акырын отурдум. Жүрөгүм кабынан чыгып кетчүдөй согуп, кулагым шуулдай баштат. Кантип биротоло? Балким, карлыктын айынан акылынан адашып баштаганго деген ой келди башыма. Түшүнбөдүм. Кайда кетесиң? Биздин жашыбызда дейсиңби? Кадр үнүн катуулатып үстүмө төндү. Менин жашымда эч нерсе жок. Мен өзүмдү 30 жаштагыдай сезем. Ал эми сен. Сен мени менен кошо картайдың. Сен үйдүн ичиндеги эски эмеректей болуп калдың. Мен өмүрүмдүн акыркы күндөрүн ушул 4 дубалдын ичинде, дары жыттанган үйдө, сенин карган жүзүңдү карап өткөргүм келбейт. Мен жашагым келет. Мен сүйгүм келет. Терезедеги кызыл унаа жана жалган сезим. Анын сөздөрү жүрөгүмө канжар сайгандай болду. Бирок мен ыйлаган жокмун. Көз жашым алда качан эле соолуп бүткөн болчу. Айдай мени күтүп жатат, деди кадр, костюмунун топчусун топчулап жатып. Ошол учурда анын үнүндө жаш баланыкындай мактаныш бар эле. Ал 25-те. Жап-жаш, суп-сулуу, жашоого тоюп бүтүү элек. Ал мага экинчи жаштык тартуулады. Биз бүгүн Дубайга учабыз, андан ары Европада жашайбыз.
Үйді жана банктагы кээ бир эсептерди сага калтырам. Балдарга өзүң түшүндүрүп кой. Мага чалбагыла. Мен ордуман акырын туруп, терезеге басып бардым. Чоң темир дарбазанын сыртында ачык кызыл түстөгү кымбат баалуу спорттук машина туруптур. Рулда кара көз айнек тагынган, чачын сарыга боёгон, эриндери жасалма чортойгон жаш кыз отурду. Ал телефон чукулап, зериккендей түр көрсөтүп жатты. Бул кыз менин эң кенже неберемден да жаш эле. Кандай акмакчылык деп ойлодум ичимден. 89-дагы чалды 25-теги кыз сүймөк беле. Ал сенин миллиондоруңду, сенин бийлигиңди сүйүп. Ал сенин жакында өлүп бардык байлыгың ага калышын күтүп жатат. Бирок мен бул сөздөрдү кадырга айткан жокмун. Анткени ага бир нерсени түшүндүрүүдөн чак эле тажагам. Кадыр мага акыркы жолу бурулуп карат. Мен андан жок дегенде бир ооз кечирим суроону күткөм. 65 жыл бою анын тамагын жасап, балдарын төрүп, 4 жолу инфаркт болгондо түнү бою уктабай жанында отурганым үчүн, анын жаш кезиндеги чексиз ойноштуктарын үнсүз кечирип келгеним үчүн рахмат дейби деп үмүттөнгөм. Бирок ал: «Салима, менин кан басымымды түшүрүүчү дарыларды чемоданга салдыңбы?» деп гана сурады. Бул анын эң акыркы сөзү болчу. Мен унчукпай башымды ийкедим. Ал бурулду да эшикти көздөй басты. Кулпунун чык эткен үнү жана биринчи дем. Чоң эмен эшик жабылып, кулпусу чырк этип бекигенде, бүтүндөй чоң үйдүн ичине өлө тынчтык орнаду. Мен терезеден Кадырдын кызыл машинага отурганын, Айдай аттуу кыздын анын бетинен жасалма өпкөйгөнүн жана машинанын ордунан жулунуп чыгып кеткенин карап турдум. Башында мен эмне кыларымды билбей, ашкананын ортосунда катып турдум. Адатта, мындай учурда аялдар ыйлап чачын жуулуп, балдарына чалып даттанышы керек эмеспи? Менин да тамагыма бир нерсе тыгылып, көзүмө жаш толо баштат. Бирок бул кайгынын көз жашы эмес эле. Мен күтүлбөгөн жерден терең дем алдым. Өпкүмө аба толду. Жүрөгүмдүн кагышы акырындап, денемдеги 65 жыл бою жыйналган оор жүк, коркунуч, Кадыр эмне дейт болду экен. Кадырдын көңүлүнө жакпай калбасын деген түбөлүктү үрүү учуу сезими баары бир заматта жок болгонун сездим. Үйдүн ичиндеги аба өзгөрүп кеткендей болду. Мурда бул аба Кадырдын каталдыгына, анын буйруктарына толуп турса, азыр таптаза, жепжеңил болуп калды. Мен ашкананын үстөлүндө турган, Кадыр үчүн демделген көк чайды алдым да раковинага төгүп салдым. Анан шкафты ачып, ал жакта көп жылдардан бери катылып жаткан, өзүм эң жакшы көргөн кара чайды алдым. Үстүнө жыпаржытуу жалбыз, мята, жана лимон салып, өзүмө чай демдедим. Кадыр жалбыздын жытын жеп көрчү, ошондуктан мен бул чайды 60 жыл бою иче элек болчумун. Мен чайды алып, чоң бөлмөдөгү эң жумшак, Кадыр гана отурууга укуктуу болгон булгары креслого барып отурдум. Бутумду алдыга сунуп, ысык чайдан ууртадым. Чайдын даамы ушунчалык ширин, ушунчалык керемет эле. Көзүмдөн бир тамчы жашылдый кулат. Бирок бул жолу мен жылмайып турдум. Ооба, мен 87 жаштамын. Күйөөм мени жаш кызга алмаштырып кетти. Бирок ал мага өмүрүмдөгү эң чоң белекти, менин уурдалган эркиндигимди кайтарып берди. Кош бол, Кадыр, деп шыбырадым мен боштукка. Сен мени өлтүрдүң деп ойлодуң. Бирок мен эми гана жашап баштадым. Дүрбөлөңдүн башталышы, балдардын сокур аябосу. Көк чайды төгүп салып, жалбыз кошулган кара чайдан рахат алып отурганыма жарым саат боло электе үйдөгү тынчтыкты телефондун чырылдаган үнү бузду. Бул улуу балам бакыт эле. Ал 60-тан ашып калган, атасындай катаал, министрликте чоң кызматта иштеген адам. Анын үнү телефондун аркы учунан карбаластап ачуулуу чыгып жатты. Апа, бул эмне деген шумдук? Атамдын акылынан айныганы чынбы? Мага азыр эле анын жардамчысы чалып, атамдын кетип калганын, эсептердин жарымын жаап салганын айтты. Ал кайдагы бир сойкуга үйлөнүп, өлкөдөн чыгып кетиби?
Апа, сиз ылабай эле коюңуз, мен азыр барам. Бул маскарашылыкты мен жөн калтырбайм. Биз аны сотко беребиз, ал байлыкты тиги канчыкка карматпайм. Бактын сөздөрүнөн мен бир нерсени байкадым. Ал менин абалымда эмес, үй бүлөнүн аброюн жана атасынын миллиондогон байлыгынын бөлүнүп кетишин көбүрөөк ойлоп жаткан. Бакыт, уулум, токтот деди мен үнүмдү бир калыпта сабырдуу кармап. Апа, сизге тез жардам чакырайынбы? Сиз шок абалындасыз го. Жок, мага эч кимдин кереги жок. Мен эч качан азыркыдай жакшы болгон эмесмин. Бүгүн мага келбей эле койгула. Мен эс алгым келет. Бак телефондун аркы учунда унчукпай калды. Ал менин ыйлап кошуп каргыш айтканымды күткөн эле. Менин салкын жана бекем үнүм аны нес кылып койду. Андан кийин кызым Элира чалды. Ал 55-те эмоция калдырган, дайыма бирөөлөрдүн көңүлүн издеген аял. Ал телефонду алаары менен өкүрүп ыйлап керди. Апаке, кантип ушундай болсун? 89 жашында кантип ушундай уят ишке барды? Сизди кантип таштап кетти? Эми эл эмне дейт? Туугандардын бетин кантип карайбыз? Апа, мен азыр жетип барам, эч кандай жаман нерсе кылып салбаңыз. Сизге азыр өтө оор. Мен Элиранын ыйын угуп, ичимден жылмайдым. Элира, кызым, көз жашыңда аарчы. Эл эмне десе ошо дейсин. Менин жашым 87-де, мага элдин сөзү кыпындайда маанилүү эмес. Атаңдын кеткени трагедия эмес. Бул менин эркиндигим. Мага келбе, мен жакшымын. Телефонду өчүрүп салдым. Алардын жалган айоосу, эл эмне дейт деген түбөлүктүк коркунучу мага ушунчалык чоочун, ушунчалык күлкүлүү сезилди. Алар атасынын көлөкөсүндө чоңойгон, анын эрежелери менен жашаган адамдар эле. Мен аларды күнөөлөбөйм. Бирок бүгүн алардын дүрбөлүңүнө кошулуп, өзүмдүн жаңы тапкан тынчтыгымды бузгум келген жок. Күзгүдөгү чоочун аял жана унутулган кыялдар. Телефонду өчүргөн соң, мен коридордогу адамдын бою менен тең болгон чоң күзгүгө басып бардым. Кадыр бул күзгүнү үйдөн чыгарда кемчилигиңди көрүп тур деп атайын алдырган. Мен күзгүгө тийгиле карадым. Андан мага чачтары апак уудай болгон, бетинде миңдеген бырыштары бар, ийиндери бир аз бүкүрөйгөн кемпир карап турду. Кадыр мага дайыма, сен картайдың, жүзүң кубарып калды, мага жарашпай калдың деп көп айтчу. Ошол сөздөр кулагыма сиңип калгандыктан мен өзүмдү күзгүдөн кароодон эбак эле качумун. Бирок бүгүн мен ал бырыштардан коркунучтуу же өкүнүчтү көргөн жокмун. Мен ал бырыштардан чыдамкайлыктын 65 жылдык көрүнбөгөн согуштун картасын көрдүм. Көзүмө тигилдим. Менин көздөрүм кургак, бирок алардын ичинде баягы 20 жашымдагы Салиманын сүрөт тартканда жакшы көргөн, ашык түстөгү көйнөктөрдү кийүүнү кыялданган. Бирок турмуштун айынан Кадырдын учкуну жанганын байкадым. Сен али тирүүсүң деп шыбырадым күзгүдөгү аялга. Сен өмүр бою бирөөнүн жашоосун жашадың. Бирок сенин да өзүңдүн жашооң бар эле го. Ооба, жаш кезимде мен сүрөтчү болгум келген. Боектор дүйнөсү менин жан дүйнөм эле. Бирок Кадыр экөөбүз үйлөнгөндөн кийин ал менин бардык боекторумду, полотнолорумду ыргытып салган. Менин аялым үйдө отуруп балдарды карайт, кайдагы бир сүрөтчү сүрөй болбойт деген анын кескин сөзү менин кыялымдын үстүнө куюлган бетондой болгон. Ошондон бери мен колума щетка, кисть кармабадым. Андан бери 60 жыл өттү. Тазалануу, өткөн чакты таштандыга ыргытуу. Мен күзгүдөн бурулуп, үйдө айлана бастым. Бул үй Кадырдын музейи болчу. Дубалдардагы караңгы обойлор, оор жана күңүр түстөгү пардалар, абадагы анын кымбат баалуу дарыларынын жана атырынын жыты баары мени муунтуп турду. Мен уктоочу бөлмөгө кирдим.
Ал жерде кадрдын кийимдеринин жарымы шкафта калган экен. Анын буйруктары, анын нааразычылыктары ушул кийимдерге сиңип калгандай. Мен шкафты ачып, анын барды калган костюмдарын, галстуктарын, бут кийимдерин чоң кара таштанды баштыктарына сала баштадым. Эч нерсесин калтырбадым. Кадрдын жүзүн эстеткен ар бир буюмду, ал Тургай анын сүйүктүү креслосундагы жаздыкты да баштыкка ыргыттым. Андан кийин мен үйдөгү бардык терезелерди, балкондун эшиктерин кенен ачтым. Күздүн салкын, таза абасы үйдүн ичине кирип, кадрдын оор, эски жытын айдап чыга баштады. Оор күңүрт пардаларды эки жакка тартып, күндүн нурун бөлмөгө киргиздим. Үй жаркырап дем алып баштагандай болду. Бул жай гана тазалоо эмес, бул менин жан дүйнөмдүн тазалануусу, кулчулуктун чынжырларын өзү эле. Ашканага кирип, муздаткычты ачтым. Анын ичи кадрдын диеталык тамактарына, тузу жок шорполорго, майсыз эттерге толуп турду. Мен мунун баарын жеп көрчүмүн. Бирок ал үчүн өмүр бою ушул тамактарды жасап, өзүм да кошо жеп келгем. Кант диабети бар болгондуктан үйдө таттуу жегенге да тыюу салынган болчу. Мен ал тамактардын баарын таштандыга ыргыттым. Анан өмүрүмдө биринчи жолу телефондон жеткирүү кызматына доставка чалдым. Ооба, 87 жаштагы кемпир смартфондон пицца, эң таттуу шоколад тортун жана бир бөтөлкө кызыл шире буйрутма кылды. Мен буларды 60 жылдан бери жеп көргөн эмесмин. Төшөктүн ортосу жана бузулбас тынчтык. Кеч кирди. Курьер алып келген торттон чоң кесип алып, терезенин алдында жылдыздарды карап жеп отурдум. Канттын ширин даамы тилимди эритип, балалыгымды эске салды. Кадр мени семиз болуп кетесиң деп дайыма чектеп келген эле. Ал эми бүгүн мен бул торту эч кандай күнөө сезими жок, рахаттануу менен жедим. Түн жарымында мен уктоочу бөлмөгө кирдим. Эки кишилик чоң керебет бош турду. Адатта мен керебеттин эң четинде. Түшүп кетпес үчүн кысылып, кадрды ойготуп албайын деп демемби ичиме тартып уктачумун. Ал камурукту катуу тартып, түнкүсүн жөтөлүп, мени 100 жолу ойготчу. Анын үстүнө мен эртең менен саат 5-те туруп, анын баткосун даярдашым керек болчу. Бүгүн мен керебеттин так ортосуна барып жаттым. Калдарымду эки жакка сунуп, буттарымды кенен таштадым. Бөлмөдө эч кандай камуруктун үнү жок. Терезеден кирген салкын жел гана угулат. Мен сааттын коңгуроосун, будильникти өчүрүп салдым. Эртең саат 5-те турбайм. 6-да да турбайм. Мен денем качан ойгоңгусу келсе, ошондо турам. Жуурканды жамынып көзүмдү жумдум. Менин жүрөгүмдө эч кандай жалгыздыктын ташталып кетүүнүн коркунучу жок эле. Тескерисинче, мен өзүмдүн эң ишенимдүү, эң жакын адамым менен, өзүм менен жалгыз калганыма сүйүндүм. 65 жылдан кийинки биринчи түн. Мен өмүрүмдө эч качан мынчалык таттуу, мынчалык терең жана бейпил уктаган эмесмин. Айдай аттуу жаш кызга жана анын кызыл машинасына 1000 мертебе ыраазымын. Алар кадрды алып кетип, мага өмүрдү кайтарып беришти. Эртең мени жаңы жашоо, жаңы ачылыштар күтүп турган эле убакыттын токтошу, саат 10-дугу ойгонуу. Мен көзүмдү ачканда бөлмөнүн ичи жарыкка толуп турган эле. Күздүн жумшак күн нурлары терезеден кирип, керебеттин үстүндө бийлеп жаткандай көрүндү. Мен адаттагыдай эле чөчүп, ойгонуп, саат канча болду, кадрдын баткосу кечигип калбасын деген үрүй менен төшөктөн ыргып турууга аракет кылдым. Бул 65 жылдык рефлекс болчу. Бирок денемди көтөрү бергенде кечээги окуя эсиме түштү. Кадр жок. Ал кеткен. 25-теги Айдайга кеткен. Мен терең үшкүрүнүп, кайрадан жумшак жаздыкка башымды койдум. Керебеттин жанындагы кичинекей үстөлдөгү саатты карадым. Саат эртең мененки 10-дон ашыптыр. Мен өмүрүмдө 65 жыл ичинде эч качан саат 10-га чейин уктаган эмесмин. Күн сайын таңкы 5-те, суукта да, ысыкта да, ооруп турсам да турууга мажбур элем. Ал эми азыр убакыт мага гана таандык болчу. Анын үстүнө бийлик кылган эч ким жок эле.
Мен шашпай, буттарымды сунуп керейлеп алдым. Денемдегі ар бир клетка ушул тынчтыктан, ушул эркиндиктен ырахат алып жатты. Эч ким каңурук тартпайт, эч ким суу бер, дары кайда деп кекирбайт. Бул үйдүн дубалдары мурда мени кысып турса, азыр алар мени каргоп турган чепке айлангандай. Жаңы даам, кофе жана күзгүдөгү жылмаю. Мен ордуман туруп, ашканага кирдим. Кечеги пиццанын кутусу жана торттун калдыгы үстөлдө туруп тур. Кадрдын заманында ашканада бир дагы күкүм калбашы керек болчу. Мен муну көрүп, өзүмчө күлүп койдум. Шкафты ачып, мурда бак чет өлкөдөн белекке алып келген. Бирок кадр, кан басымды көтөрүт, бул үйдө кофе ичилбейт деп тыюу салган кымбат баалуу кофени таптым. Аны ачып кофе кайнатычка салдым. Жыпар жыты бүт үйдө каптап кетти. Куурулган кофейнин, шоколаддын жана эркиндиктин жыты. Мен кофеге сүт кошуп, кечеги калган торттун эң чоң кесимин кесип алдым да балконго чыктым. Бишкектин күзгү абасы салкын, бирок ушунчалык таза эле. Көчөдө адамдар жумушка шашып, машиналар ары-бери өтүп жатты. Алар өздөрүнүн түйшүктөрү менен убара. Ал эми мен 87 жаштагы кемпир балкондо отуруп, дүйнөдөгү эң даамдуу кофени ууртап, жашоомдун эң бактылуу таңын тосуп жаттым. Күмүр түстөр менен каштоошуу, гардеробдогу көтөрүлүш. Эртең мененки тамактан кийин кийинүүчү бөлмөгө, гардеробго кирдим. Чоң шкафтын эшигин ачып, ичиндеги кийимдеримди карап турдум. Баары боз, кара, күрөң, көчкүл көк түстөгү көйнөктөр, костюмдар жана узун юбкалар. Кадр дайыма мага, сен байбичесиң, улутуу кийинишиң керек. Ачык түстөр жаштарга же жеңил ойлуу аялдарга гана тиешелүү деп айтчу. Ошондуктан менин шкафым эски, чаң баскан архивге окшоп калган. Мен колумду сунуп, ушул боз көйнөктөрдүн бирин кармадым. Кездемеси кымбат болгону менен, анда эч кандай жан, эч кандай өмүр жок эле. Бул кийимдер менин мүнөзүмдү эмес, кадрдын мага койгон чектөөлөрүн чагылдырып турду. Жок, дедим катуу үн менен. Мен бүгүн бул кара кийимдерди кийбейм. Мен аза күтүп жаткан жокмун. Шкафтын эң түпкүрүнөн көп жылдар мурун кызым Элира Парижге барып келгенде белек кылган. Бирок кадр өтө ачык энки койгон жибек жолду тапты. Анын түсү ачык кызыл, сары жана изумруд түстөгү гүлдөр менен кабыздолгон эле. Мен ошол жоолукту алып мойнума салдым. Ачык түстөр менин кубарган жүзүмө жан киргизип, көздөрүмдү жаркыратып жибергендей болду. Жөнөгөй, бирок ыңгайлуу кара шым жана ак свитер кийип, үстүнө ошол кызыл гүлдүү жоолукту байладым. Эриниме кичинекей кызгылт помада сүрттүм. Күзгүдөн өзүмдү карап, өзүм көз кысып койдум. Кеттик, Салима, сени сыртта чоң дүйнө күтүп жатат. Көчөдөгү дем, күзгү жалбырактар жана эскерүүлөр. Мен үйдөн чыгып, такси чакырбай, жөө басууну туура көрдүм. Күзгү Бишкектин көчөлөрү сары, кызыл жалбырактарга толуп калыптыр. Бут алдымда жалбырактардын шуудураган үнү угулат. Мен ар бир баскан кадамымда, абанын ар бир демин аң сезимдүү түрдө сезип жаттым. Мурда мен дайыма шашып, башымды жерге салып, дүкөнгө же дарканага гана барып келчүмүн. Бүгүн болсо асманды, дарактарды, өтүп бараткан жаштардын күлкүсүн карап бараттым. Жаш кезимде, кадрга турмушка чыга электе, мен дал ушул көчөлөрдө колума мөлбөрт көтөрүп, этюд жасоо үчүн паркка чуркап барчумун. Боёкко боелгон манжаларымды карап сыймыктанчумун. Менин дүйнөм түстөргө бай эле. Бирок кадр менин ал дүйнөмдө акча алып келбеген, пайдасыз акмакчылык деп атап, үйлөнгөнүбүздүн 1-жылында эле бардык сүрөттөрүндө мешке жаап салган. Ошол күнү менин ичимдеги сүрөтчү да кошо күлгө айланган болчу. Бирок бүгүн ал күлдүн арасынан кичинекей учкун кайра жанганын сездим. Мен кайда бара жатканымды так билчүмүн. Боёктор дүйнөсүнө кайтуу, дүкөндөгү жолугушуу.
Мен шаардын барборундагы чоң көркөм өнөр дүкөнүнүн художественный салон эшигин ачтым. Ичкери киргенде эле мени майлуу боектордун, масляный краски, зыгыр майынын, льняное масло, жаңы жыгачтын жана кенептин, холст жыты каптап кетти. Бул жыт мага мындан 65 жыл мурунку жаштыгымда эң таза кыялдарымды эске салып, көзүмө жаш кылгыртты. Бул мен үчүн дүйнөдөгү эң кымбат француз атырынан да сонун жыт эле. Дүкөндүн ичиндеги текчелерде ар кандай түстөгү боектор, кыл калемдер, кисти, мольберттер жана палитралар тизилип туруптур. Мен аларды манжаларым менен акырын сылап, ар биринин текстурасын сезип жаттым. Кассада жыйырмалардагы чачын көккө боёгон, кулагына сүйкү тагынган жаш жигит отуруптур. Ал мени көрүп сылык жылмайт. Саламатсызбы, эже? Небериңизге же чөбүрүңүзгө бир нерсе издеп жатасызбы? Мектепкеби же көркөм сүрөт академиясынабы? Сүрөт тартууга керектүү бардык нерсебиз бар, деди ал жардам берүүгө дилгерленип. Мен ага карап күлүп жибердим. Менин күлкүм ушунчалык шын жүрөктөн, ушунчалык тунуп чыкты. Жок, балам. Мен небереме эмес, өзүмө издеп жатам, дедим мен сыймыктануу менен. Жигит бир аз таң кала түштү, бирок дароо жүзүндөгү таң калуусу суктануу айланды. Вау! Бул эң сонунгу. Сиз кандай боектор менен тартасыз? Акварель, акрил же майлуу боекку? Майлуу боек, дедим мен, бул сөздү айтуунун өзү мага кандай ырахат тартуулаганын сезип. Мага эң жакшы кенептен холст үчөөнү бир. Анан мольберттин эң бышыгын, палитра, кыл калемдердин топтомун жана боекторду бер. Ультрамарин, кадмий кызыл, неаполитан сарысы, краплак жана цинк агы баарын сал. Эч нерсени аяба, балам. Жигит менин терминдерди так айтканымды угуп, менин чын эле сүрөтчү экенимди түшүндү. Ал мага эң сапаттуу буюмдарды тандап берип жатты. Мен кассага акча төлөп жатканда, колумдагы жүк оор болгону менен жан дүйнөм куштай жеңил эле. Жигит мага жүктөрдү таксиге чейин көтөрүшүп барды. Сиздин сүрөттөрүңүздү качандыр бир күнү көргөзмөдөн көрөм деп ишенем. Ийгилик сизге, деди ал машинанын эшигин жаап жатып. Сөзсүз көрөсүң, балам. Сөзсүз, дедим мен. Биринчи сүртүм, жан дүйнөнүн жарылуусу. Үйгө келгенден кийин мен кадрдын мурдагы кабинетине кирдим. Бул бөлмө эң жарык, терезелери чоң бөлмө болчу. Мен ал жердеги оор үстөлдү, анын эски документтерин бир четке түртүп, ортосуна жаңа эле сатып алган мольбертти орноттум. Ага оппок, таптаза кенепти, холст койдум. Бул аппак кенеп менин жаңы жашоомдун башталышы эле. Палитраны колума алып, ага боекторду сыгып чыгардым. Качкул көк, ашык кызыл, күн карамадай сары, зумруд жашыл. Түстөр бири-бири менен аралашып, укмуштуудай гармонияны жаратып жатты. Мен щетканы, кисти, колум алдым. Менин 87 жаштагы тамырлары чыгып, бырыш баскан колум бир аз титиреп турду. Бул карлыктын титирөөсү эмес. Бул толкундануунун, 65 жылдык сагынычтын титирөөсү болчу. Мен терең дем алып, щетканы ультрамарин, качкул көк, боекком алып, аппак кенептин бетине биринчи сүртүмдү мазок жасадым. Көк түс кенептин бетинде чийилип түшкөндө менин ичимдеги бүтүндөй камалып жаткан деңиз, менин көз жашым, менин арманым жана менин үмүтүм сыртка атылып чыккандай болду. Мен щетканы кайра-кайра боекком алып кенепке түстөрдү чаптап жаттым. Кызыл, сары, кара, кайра ак. Мен эч кандай белгилүү бир форманы же пейзажды тарткан жокмун. Мен өзүмдүн жан дүйнөмдөгү эмоциялардын жарылуусун тартып жаттым. Менин бетимден жаш куюлуп жатты. Бирок бул оорунун же кордуктун жашы эмес, бул толук кандуу эркиндиктин, чексиз бакыттын жана кайра жаралуунун жашы болчу. Мен ыйлап да күлүп да жаттым. Колумдагы боек бетиме, кийимиме сүйкөлдү, бирок мага баары бир эле. Ошол күнү кадрдын күлүгүсү болгон кемпир биротоло өлдү. Ал эми анын ордуна боекторго жуурулушкан,
жашоону чексиз сүйгөн чыныгы сүрөтчү кайра жаралды. Тынчтыктын бузулушу, куткаруучулардын чабуулу. Менин боёктор дүйнөсүндөгү бактылуу бейпилдигим 3-күнү түштөн кийин бузулду. Кадрдын мурдагы кабинетинин ортосунда бетим, колум, атүгүл чачтарым боёкко малынган бойдон, жаңы бүткөн кенептин алдында нес болуп отургам. Дала ошол учурда дарбазанын ачылганы, андан соң үйдүн эшигинин тарс-турс кагылганы угулду. Ачкычтардын кычыраганынан Бакыт менен Элира келгенин түшүндүм. Алар үйгө күн сыяктуу кирип келишти. Биринчи эле ашканадагы кутуларды, ачык калган терезелерди көрүп, өрөөлөрү учтууго дейм. Апа, сиз кайдасыз? Элиранын үнү коркуу жана дүрбөлөң менен чыкты. Алар кабинетке кирип келишти да, босогодо катып калышты. Көрүнүш алар үчүн чындап эле шок болчу. 87-деги энеси кызыл гүлдү жоолук салынып, алдында түшүнүксүз, чак мак түстөр тартылган сүрөттүн алдында колуна кыл калем кармап отурат. Бөлмөдөгү кадрдын оор, айык эмеректери четке түртүлгөн жерде боёктор чачылып жатат. Кудай-ай, апа! Бул эмне деген шумдук? Бакыттын үнү ачуулуу чыкты. Ал кадрдын көчүрмөсү сыяктуу эле кабагы түйүлүп, буйрук бергенди жакшы көрөт. Биз сизди атам кетип калып, төшөктү басымыңыз көтөрүлүп, өлүм алдында жатат го деп коркуп келсек. Сиз бул жерде боёк ойноп отурасызбы? Саламатсыңарбы, балдарым, дедим мен шашпай. Щетканы палитрага койдум да, аларга тике карадым. Эмнеге мынча дүрбөлөң түштүңөр? Диагноз — карлыктын жиндилиги. Элира мага чуркап келип колумду кармады. Анын көздөрүндө айоо эмес, көбүрөөк жийиркенүү жана коркуу бар эле. Апа, бетиңиздин баары боёк. Чачыңызга эмне болгон? Апаке, сиз өзүңүздү билбей жатасызго. Бакыт, карачы, апам чындап эле акылынан азып калыптыр. Бул шоктун белгиси, деменция, карлыктын акылдан азуусу башталды окшойт. 87 жашта ким эле сүрөт тартсын? Элира, колумду кою бер, дедим мен кескен түрдө. Менин мындай үнүмдү алар өмүрүндө уга элек болчу. Мен акылымдан азган жокмун. Тескерисинче, мен 65 жылдан кийин биринчи жолу акылыма келдим. Бакыт бөлмөнү нары бери басып, кадрдын документтери жаткан жерди карат. Апа, атам кеткенден бери сиздин жүрүм турумуңуз өтө шектүү. Мага адвокаттар чалып жатат. Үйдүн, банктагы эсептердин жарымы сизге калыптыр. Сиз азыр мындай абалда эч нерсеге кол койбошуңуз керек. Биз Элира экөөбүз кеңешип, сизди атайын клиникага же жакшы жатак үйүнө, пансионатка жаткырууну чечтик. Ал жакта дарыгерлер карап, сизди тынчтандырышат. Үйдү болсо убактылуу жаап күзөткө коебуз. Менин ичимде бир нерсе зык этип үзүлүп кетти. Булар мени эне катары эмес, мүлкү болгон тоскоолдук катары же акылынан азып, байлыкты жок кыла турган коркунуч катары көрүп жатышты. Клиника, жатак үй. Мен жай гана ордуман турдум. Жонумду түзүп, алардын көзүнө тике карадым. Силер мени тирөлөй көмгүңөр келип жатабы? Же атыңардан, байлыңар. Салима апанын соккусу 65 жылдык чындык. Апа, биз сизди ойлоп жатабыз. Деп Элира кайрадан ыйлап кирди. Сизди тиги жаш кызга алмаштырып кеткенден кийин, сиз кадимкидей боло албайсыз да. Ал эмне дейт? Биздин кашуналар кесиптештер. Сүрөт тартып, бети башыңыз боёк болуп жүргөнүңүздү көрүшсө, бизди эмне деп ойлошот. Энесин карабай, жинди кылып коюшуптур, дешет го. Ал эмне дейт? Мен акырын күлүп койдум. Силер өмүр бою ушул суроо менен жашадыңар. Силердин атаңар да ушул сөз менен мени кул кылган. Ал эмне дейт? Салима, унчукпа. Ал эмне дейт? Салима, сүрөтүндө өрттү. Ал эмне дейт? Салима, кадрдын ойношторун кечир. Бакыт менен Элира нес болуп калышты. Мен сөзүмдө уланттым. Силер мени акылынан азды деп жатасыңар. Анткени мен биринчи жолу силердин эркиңерге каршы чыктым.
Силер атаңардын кеткенин трагедия деп жатасыңар. Ал эми мен үчүн бул кутулуу. 65 жыл бою мен бул үйдө дем жетпей жашадым. Силер атаңардын мени кантип басынтып, менин талантымды кантип тепсегенин көргөн жоксуңар. Көрсөңөр да көрмөксөнгө салдыңар. Анткени силерге кадрдын байлыгы, анын аты жөнү керек эле. Апа атам бизди баккан, бизди адам кылган. Деп Бакыт үнүн көтөрдү. Ооба, баккан. Бирок ал биздин жаныбызды өлтүргөн. Силер да азыр анын жолун жолдоп, мени клиника деген капаска салгыңар келип жатат. Бирок кеч калдыңар, балдарым. Менин жашым 87-де. Менде жогото турган эч нерсе калган жок. Өлүмдөн да коркпойм. Ошондуктан мени өз эркиме койгула. Чечкенде чечим, үйдөн кууп чыгуу. Бакыт кабинеттин ортосуна келип колун үстөлгө койду. Сиздин сөзүңүз эч нерсени чечпейт, апа. Сиз каргансыз. Сиз өзүңүзгө жооп бере албайсыз. Мен эртең дарыгерлерди алып келем, алар сиздин абалыңызды текшерип, тиешелүү кагаздарды толтурушат. Бул үй атамдыкы. Мен жылмайдым. Абдан жай жана жеңиштүү жылмайдым. Бакыт, уулум. Сен документтерди жакшылап карабаган окшойсуң. Атаң кетер алдында мени унчукпасын, сотко бербесин деп, бул үйдү толугу менин атыма өткөрүп кеткен. Азыр бул үйдүн жалгызка жоюну менмин. Бакыттын өңү кубарып кетти. Элира болсо оозун ачып калды. Эми, деди мен эшикти көрсөтүп, менин үйүмдөн чыгып кеткиле. Эртең мага эч кандай дарыгерлерди алып келбе. Эгер силер менин эркиндигиме кол салсаңар, мен басма сөз өкүлдөрүн, журналисттерди чакырам. Министр Бакыт Кадырович 87 жаштагы сүрөтчү энесин байлык үчүн жиндиканага жапты деген жаңылык сенин карьераңды кандай кылат болду экен? Ал эмне дейт, Бакыт? Ойлонуп көр. Бакыт тиштерин кычыратты. Ал менин биринчи жолу кадрдын тактикасы менен анын абрайуна сокку уруу менен жооп бергенимди түшүндү. Сиз биздин энебиз эмес акшойсуз. Сиз өзгөрүп кетиптирсиз, деди Элира ыйлап. Жок, Элира, мен жөн гана кайра жаралдым. Эшик тиги жакта. Алар унчукпай, башын жерге салып чыгып кетишти. Дарбаза жабылганда мен кайрадан терезенин алдына отурдум. Колум титирип жатты, бирок бул коркунуч эмес, бул чоң жеңиштин адреналини эле. Мен өз балдарымды жек көрбөйм, бирок алардын менин тагдырымды кайрадан кулчулукка байлап коюшуна жол бербейм. Күтүлбөгөн конок, жаштыктын үнү. Ошол күнү кечинде үйдө кайрадан тынчтык орногондо эшиктин коңгуроосу дагы бир жолу кагылды. Дагы ким деп чөчүп кеттим. Бирок бул жолу Бакыт же Элира эмес эле. Эшикти ачсам, басагодо менин эң кичинекей неберем, 20 жаштагы Аяна туруптур. Ал менин балдарымдын ичинен эң тентеги, эң эркин ойлонгону эле. Анын колунда чоң баштык жана бир кучак жаңа боёктор бар экен. Чоң эне. Деди ал көздөрү жанып. Атам менен эжем сизге келип, чоң энем жинди болуп калыптыр, сүрөт тартып жатат деп жатышат. Мен муну угар замат, демек, чоң энем акыры өзүн тапкан турбайбы деп сүйүнүп, сизге келдим. Сизге жардам керекпи? Сүрөттөрүңүздү көрсөтөсүзбү? Мен Аянаны кучактап алдым. Менин 65 жылдык тоңуп калган жүрөгүмдөгү муз ушул жаш кыздын сөзүнөн кийин биротоло эрип кеткендей болду. Жалгыз эмес экенимди түшүндүм. Кир, айланайын, кир дедим мен көзүмдөгү жашты ачып. Биз бүгүн сени менен чогуу сүрөт тартабыз. Ошол түнү 87 жаштагы кемпир менен 20 жаштагы кыз таң атканча боёктор дүйнөсүндө болушту. Мен эми чыныгы жашоо кадыр кеткенден кийин гана башталганын толуп ишендим. Эки мундун сыры. Кадрдын кабинетинин кирашы. Ошол түнү Аяна экөөбүз таң атканча сүйлөштүк. 20 жаштагы небере менин 65 жылдык муунду, ичимде катылып жаткан боёктордун деңизин ушунчалык терең түшүндү.
Биз кадрдын караңгы, оор эмеректерге толгон кабинетин толугу менен өзгөрттүк. Анын кымбат баалуу кагаздары, териден жасалган отургучтары бөлмөнүн бир бурчуна сүрүлүп, артадогу кең мейкиндик мольберттерге, кенептерге, холстторго, жана боек жыттанган эркиндикке бошотулду. Чоң айне, диди Аяна, менин колумдагы кыл калемди, кистини, карап. Сиздин тартышыңызда эч кандай эреже жок экен. Сиз академиялык сүрөтчүлөрдөй чектелбейсиз. Сиздин сүрөттөрүңүздөн кыйкырык угулуп жатат. Бирок бул коркунучтун эмес, боштондуктун кыйкырыгы. Аяна туура айткан. Мен портрет же пейзаж тарткан жокмун. Мен өзүмдүн эмоцияларымды тарттым. Бир кенепке 65 жылдык унчук боонун кара боз түстөрүн сүртсөм, экинчисине кадыр кеткен күнү эртең мененки ичкен, жалбыз чайдын жарык, ачык жашыл түсүн тарттым. Менин колум титирегени менен жүрөгүмдөгү тактык ар бир сүртүмдөн мазоктон көрүнүп турду. Биз 2 ай бою үйдөн дээрлик чыкпай сүрөт тарттык. Бакыт менен Элира мага чалууну тактатушкан. Алар жинди энесинен жүз буруп, менин өз алдымча өлүп калышымда же акылымдан толук айнып, аларга баш ийишимди күтүп жатышса керек эле. Бирок алар менин Аяна менен биргеликте кандай чоң бомба даярдап жатканымды билишкен жок. Санарип дүйнөсүндөгү жарылуу, 87 жаштагы көтөрүлүшчү. Бир күн Аяна мага телефонун көрсөттү. Чоң эне, мен сиздин уруксатыңызсыз бир иш кылдым. Уушпайсызбы? Мен күлүп көз айнегимди тактым. Аяна Инстаграм жана TikTok тармактарында 87 балсоо, 87 жаштагы Казголуң Чужан деген жашыруун баракча ачыптыр. Ал жерге менин жүзүмдү көрсөтпөй, болгону бырш баскан, боекко малынган калдырымду жана мен тартып жаткан сүрөттөрдү видеого тартып киргизип жүрүптүр. Видеонун алдына Аяна менин акуямды кыскача жазган. Ал 65 жыл бою башка бирөөнүн жашоосу менен жашады. 87 жашында күйөөсү жаш кызга кетип калганда ал ыйлаган жок. Ал боекторду алып, өзүнүн чыныгы жашоосун тарта баштады. Мен видеонун алдындагы сандарды көрүп шок болдум. 100 миңдеген көрүүлөр, 10 миңдеген комментарийлер. Дүйнөнүн ар кайсы бурчунан адамдар мага колдоо көрсөтүп жазыптыр. Бул сүрөттөрдөгү энергия мени ыйлатты деп жазыптыр бирөө. Эч качан кеч эмес экенин ушул апа далилдеди. Сиз мага дем бердиңиз. Деген сөздөр миңдеп саналат. Аяна кубанычтан секирип жатты. Чоң эне. Сизди интернетте баары издеп жатат. Бишкектеги 2 чоң арт-галерея мага байланышып, сиздин сүрөттөрүңүздү көргөзмөгө коюуну сунушташты. Сиздин талантыңызды искусство таануучулар жогору баалап жатышат. Биз көргөзмө жасайбыз. Мен алгач коркуп кеттим. эмне дейт деген кадрдын эски үнү мээмдин бир бурчунан шыбырап өттү. Бирок мен дароо башымды чайкадым. Көргөзмөбү? Кылсак кылалы, кызым. Мен эми эч кимден, эч нерседен жашырынбайм. Океандын ар жагынан келген коңгуроо. Көргөзмөгө даярдык көрүү менен күндөр өтүп жатты. Биз 20дан ашык чоң кенепти даярдап бүттүк. Көргөзмөнүн ачылышына 2 эле күн калганда үйдөгү стационардык телефон чырылдап калды. Бул номерди Бакыттан башка эч ким билчү эмес. Мен боекко боелгон колумду чүпүрүккө ачып, трубканы көтөрдүм. Алло? Арка жактан узакка созулган, оор шүкүрүк угулду. Андан кийин кырылдаган, алсыз жана мага өтө тааныш үн чыкты. Салима. Бул мен. Жүрөгүм зырк дей түштү. Бул кадр эле. Бирок анын үнүндө баягы таңдагы мен өзүмдү 30 жаштагыдай сезем деген текеберликтин. Юруктун кыпыны да жок болчу. Бул үн талкаланган, оорулуу, чарчаган шалдын үнү эле. Угуп жатам, кадр дедим мен сабырдуулук менен. Үнүмдө эч кандай титирөө жок болчу. Салима. Мен оорукан адамын. Европада, Мюнхенде инсульт алып калдым. Оң жагым иштебей жатат. Ал жөтөлүп бир азга тактоп калды. Мен унчукпадым. Айдай.
Теги кыз ал менин банктагы чет элдик эсептеримдеги акчаларды өзүнүн атына которуп алыптыр. Мен реанимацияда жатканда ал мени таштап башка бирөө менен качып кетти. Мен бул жакта жалгыз калдым. Салима тилим араң сүйлөп жатат. Врачтар мени Кыргызстанга жөнөтөбүз дешти. Анын үнү ыйлап жиберчүдөй титиреп чыкты. Салима, мени кечир. Мен акмак болупмун. Мен картайганымда моюнга алгым келбей, шайтанга азгырылдым. Сенин 65 жылдык эмгегиңди, меримиңди бир күндө тепсеп кеттим. Сен менин жалгыз мыйзамдуу аялымсың. Мен сенин алдыңда күнөөлүүмүн. Суранам, мени аэропорттон тосуп ал. Мени үйгө киргиз. Мен акыркы күндөрүмдө өзүмдүн үйүмдө сенин колуңдан суу ичип өткөргүм келет. Бактка чалсам. Ал менин карьерама көз жаптыңыз деп трубканы коюп салды. Сен гана калдың, Салима, мен билем, сен мени таштабайсың. Сен дайыма кечиримди болчусуң. Үзүлгөн чынжыр жана муздак жооп. Телефондун трубкасын кармап туруп, мен терезеден сыртты карадым. Мурда, эгер кадыр ушинтип чалса, мен дароо дүрбөлүнгө түшүп, тез жардам чакырып, аэропортко чуркап, анын бутуна жыгылып, бардык кылганын кечирип, кайрадан анын астына төшөнчү болууга даяр элем. Кантип таштайм, ал менин күйөөмгө эл эмне дейт деп ыйламакмын. Бирок азыркы Салима андай эмес болчу. Мен өзүмдүн боюп, жугуп калган манжаларымды карадым. Бул манжалар эми кимдир бирөөнүн кир кийимин жууганга же дарысын ичиргенге эмес, искусство жаратууга гана арналган. Кадыр дедим мен акырын, бирок аска зоодой бекемин менен. Ал аркы жактан үмүттөнө дем алды. Угуп жатам, Салима. Сен үйдөн чыгып баратканда эмне дегениң эсиңдеби? Мен жашагым келет, сенин карыган жүзүңдү карап өткөргүм келбейт дегенсиң. Сен өзүңдүн тандооңду кылдың. Айдай Сага экинчи жаштык тартуулайм деп убада кылган, бирок ал Сага чындыкты гана тартуулады. Чындык сен кардың, Кадыр. Салима, суранам. Мен өлөйүн деп калдым го. Жүрөгүң таш беле сенин. Жүрөгүм таш эмес. Бирок ал жүрөктүн ичинде Сага деген эч нерсе калган жок. Наалат дагы, ачуулануу дагы, сүйүү дагы, аяныч дагы жок. Жөн гана абсолюттук боштук. Сен кеткен күнү мен кайра жаралдым. Мен азыр сүрөт тартып жатам, Кадыр, менин көргөзмөм ачылганы туат. Мен бактылуумун. Мен бир азга токтоп, андан кийин соңку сөзүмдү айттым. Мен сенин медайымың эмесмин. Мен сенин эски эмерегиң да эмесмин. Сен мага жашоодогу эң чоң жакшылыкты кылып, мени таштап кеткенсиң. Эми ошол жакшылыгыңды аягына чыгар, мен жашоомо кайра кирбе. Адвокаттарыңа чал, сени карылар үйүнө же кымбат клиникага өздөрү жайгаштырсын. Кош бол, Кадыр, түбөлүккө кош бол. Мен трубканы ордуна койдум. Эч кандай өкүнүч. Эч кандай көз жаш. Мен телефондун зыма үзүлгөндөй эле, жан дүйнөмдөгү эң акыркы темир чынжырдын биротоло үзүлүп түшкөнүн сездим. Мен эми толугу менен 100% эркин элем. Көргөзмөнүн алдындагы түн. Эртеси кечинде Аяна экөөбүз Бишкектин Барборундагы эң заманбап арт галереяда турдук. Дубалдарда менин 20дан ашык сүрөттөрүм илинип турат. Ар бир сүрөттүн алдында кичинекей жазуулар бар. Унчукпо, биринчи дем, алтын капас, 87 жаштагы жаштык. Галереянын ээси, жаш жана таланттуу куратор кыз менин колумду кысып. Салима эже, эртең бул жерде чыныгы аншлаг болот. Сиздин тарыхыңызды уккан журналисттер, искусство сүйүүчүлөр, ал тургай чет элдик коллекционерлер да келгени жатат. Сиз даярсызбы? Деди жылмайып. Мен Аянаны кучактап күлүп койдум. Мен буга 65 жыл даярдандым, кызым. Аяна мага сырдуу карап.
Чоң әне, мен эртеңки ачылышка Бакыт байкем менен Элира эжеме да анонимдүү чакыруу кагазын жөнөтүп койдум. Алар 87 Rebelsol ким экенин билишпейт. Эртең алар чоң шокко кабылышат. Мен күлүп жибердим. Эртеңки күн гана сүрөт көргөзмөсү эмес, ал менин бүтүндөй дүйнөгө, балдарыма, коомдун стереотиптерине болгон эң чоң жообум болмакчу. Эски Салима өлдү. Эртең дүйнө жаңы Салиманы тааныйт. Күзгүдөгү ханыша, оз түстөр менен түбөлүк коштошу. Көргөзмө ачыла турган күнү эртең менен мен күзгүгө узакка тигилип турдум. Бүгүн мен кадрдын көлөгөсү болгон кемпир эмес, өзүнүн тагдырынын кажуюну болгон сүрөтчү элем. Аяна менин чачымды күмүштөй жалтыратып сонун кылып жасап берди. Мен өмүрүмдө биринчи жолу ашык изумруд түстөгү жибектен тигилген узун көйнөк кийдим. Бул түс менин жаштыгымдын, үмүтүмдүн жана кайра жаралуумдун түсү эле. Мойнума жаш кезимде апамдан калган, бирок кадр өтө эскиче деп тактырбай койгон бермет шурумду тактым. Эриниме кызгылт помада сүртүп күзгүдөн өзүм көз кыстым. Чоң эне, сиз ушунчалык сулуусуз. Аяна артымдан келип кучактады. Анын көздөрүнөн жаш тегеренип кетти. Сиз бүгүн ханышасыз. Бүткүл дүйнө сиздин алдыңызда баш ийет. Дүйнөнүн баш ийиши мага керек эмес, кызым. Мага өзүмдүн жан дүйнөмдүн баш ийбегине жетиштүү, деди мен жылмайып. Биз галереяга жөнөдүк. Бишкектин кечки чырактары күйүп, шаар өзүнүн шаңдуу жашоосуна киришкен эле. Менин жүрөгүмдө эч кандай коркунуч жок болчу. Кадрдын кечээги телефон чалуусу менин ичимдеги эң акыркы шектенүүнү да өлтүргөн. Мен эми өткөн чакка эмес, келечекке гана таандык болчумун. Сырдуу канактыр, Бакыт менен Элираң. Арт галереянын ичине адам батпайт. Жарыктар жаркырап, классикалык музыка акырын ойноп, официанттар шампан куулган бокалдарды көтөрүп жүрүштү. Журналисттер, блогерлер, шаардын элитасы баары 87 Rebelsol аттуу сырдуу сүрөтчүнүн ким экенин көрүүгө ашык келишкен. Дубалдарда менин жан дүйнөмдүн кыйкырыгы болгон 20дан ашык сүрөттөр илинип турат. Элдин арасында менин уулум Бакыт менен кызым Элира да бар эле. Аяна анонимдүү түрдө жиберген веб чакыруу кагазы Бакыттын намысын козгоп, мен мындай элиталык кечелерден калбашым керек деген эгосу менен келип калган болчу. Элира да кымбат баалуу көйнөгүн кийип, элге өзүн көрсөтүү үчүн келген. Алар бул жерде эмне күтүп турганын кыпындайда сезишкен жок. Элира дубалда илинип турган алтын капас аттуу сүрөттүн алдына келип тактоду. Бул сүрөттө кара боз түстөгү темир тордун ичинде соолуп бараткан, бирок тордун эшиги ачылганда асманга ашык кызыл боек болуп атырылып чыккан чымчыктын абстрактуу элеси тартылган эле. Элира сүрөттү карап туруп, эриндири титиреп кетти. Бакыт карачы. Бул сүрөттөн кандайдыр бир тааныш, өтө оор сезим келип жатат. Ким болсо да, бул сүрөтчү аялдын кайгысын терең түшүнгөн неме экен, деди ал байкабастан көзүнө жаш алып. Бакыт колундагы бокалын айландырып текеберленип жооп берди. Жөн эле заманбап мазня, Булганыч, о. Интернеттен популярдуу болуп кеткен бир жиндинин сүрөттөрү. Биз бул жакка министрликтин маданият бөлүмүндөгүлөр менен көрүнүп коюш үчүн эле келдик. Апабыз жинди болуп үйдө отурса, биз бул жерде сүрөт карап жүрүбүз. Ошол маалда микрофондун үнү чыгып, галереянын куратору артоого чыкты. Залдагы эл тыптынч боло түштү. Чындыктын бети ачылган мүнөт. Урматтуу канактыр. Искусство сүйүүчүлөрү, деди куратор кыз толкундануу менен. Бүгүн биздин галерея үчүн тарыхый күн. Биз 2 айдан бери интернет дүйнөсүн жардырган, миңдеген адамдарга илхам берген. Анын сүрөттөрү бул боек эмес, бул 65 жылдык унчукпаадон кийинки эркиндиктин үнү.
Тосуп алыңыздар, биздин сыймыктуу сүрөтчүбүз Салима Кадырова. Залдын ортосундагы чоң прожекторлордун жарыгы мага бурулду. Мен аянанын колун кое берип, башымды бийик көтөрүп, жай, бирок ишенимдүү кадамдар менен элдин ортосуна чыктым. Үстүмдөгү зумуут көйнөк, агарбаган намысым, жүзүмдөгү бырыштар баары менин сулуулугумдун бир бөлүгү эле. Эл арасында бир нече секунд өлүү тынчтык орноду. Андан кийин залды жарып кеткендей дүркүрөгөн кол чабуулар башталды. Камералардын жаркылдаганы, адамдардын суктанган көздөрү. Бирок менин назарым залдын ортосунда катып калган Бакыт менен Элирада болчу. Бакыттын колундагы шампан куулган хрусталь бокал шак этип жерге түшүп сынып кетти. Анын көздөрү чанагынан чыгып кете жаздап, оозу ачылып калды. Ал мени көргөнүнө ишене албай турду. Бул анын акылынан айныды, клиникага жабабыз деген энеси беле. Бүтүндөй шаар элитасы кол чаап жаткан улуу сүрөтчү анын энеси беле. Элера болсо эки колу менен оозун басып көзүнөн жаш куюлуп жатты. Ал жаңа эле суктанып карап турган Алтын капастын автору өзүнүн энеси экенин, ал капас анын атасы Кадыр болгонун эми гана жүрөгү менен түшүнгөн эле. Салима апанын триумфалдуу сөзү. Куратор мага микрофонду узатты. Залдагы кол чабуулар басылып, баары менин оозумду карап калышты. Мен терең дем алып, Бакыттын көзүнө тике карап туруп сөз баштадым. Саламатсыздарбы? Мен Салимамын, менин жашым 87-де. Көпчүлүк адамдар бул жашта жашоо бүттү, эми өлүмдү гана күтүш керек деп ойлошот. Мен да жакынкы күндөргө чейин ошондой ойлочумун. Мен бир азга токтоп, элди карап чыктым. Мен 65 жыл бою эң сонун үлгүлүү аял болдум. Мен күйөөмдүн көлөкөсүндө жашадым. Анын буйруктары менин мыйзамым, анын кыялы менин жашоом эле. Ал менин боёктурумду өрттөп салганда мен унчукпадым. Ал мени картайдың деп шылдыңдаганда мен башымды ийдим. Анткени мен коомдун ЛМН дейт деген коркунучтун кулу элем. Бирок 2 ай мурун менин 89 жаштагы күйөөм 25-теги жаш кызга үйлөнүп, мени таштап кетти. Залда адамдардын үшкүргөнү угулду. Мен жылмайып койдум. Жок, мага оор оорубаңыздар.